Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум? Биз бул видеобузда президент Садыр Жапаровдун жеке өзүнө кайрылуу жасап жатабыз. Биздин кайрылуубуздун максаты ааламдык билдирүүнү, ааламдык шартты президентибизге жеткирүү. Ааламдык билдирүүлөрдү буга чейинки президенттерге жеткирип келгенбиз, дагы да жеткирип атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз жөнүндө ааламдан берилген билдирүүлөр, байланыштар аябай көп. Ошол билдирүүлөрдү мындай так чечмелеп сизге жеткирүүнү туура көрдүк. Себеби ал билдирүүлөр менен бир эле сиздин тагдыр эмес, Кыргызстандын, адамзаттын тагдыры чечилген турат да. Ошондуктан сизге Жан Кудайдын чечимин жөнөкөй тил менен түшүндүрүп атабыз. 2021-жылдын 8-июлунда Жан Кудай сиз жөнүндө көрүнүш көргөн. Көрүнүшүндө Жан Кудай менен жолугупсуз. Ошондо Жан Кудай сизге мен Сооронбай Жээнбековдун отставкасын талап кылганмын. 2020-жылы сиз аны бүтөт деп айтып чыкканмын деп айтса, сиз айтыпсыз, мен ал билдирүүңүздү укпаптырмын, менин кабарым жок экен деп айткансыз. Жаныңызда келинчегиңиз Айгүл Жапарова эжекебиз да бар экен. Андан сураса, мен да уккан эмесмин деп айтыптыр. Ошондо Жан Кудай ачуусу келип, бардык кыргызстандыктарга жетсе, кантип экөөңөр укпай калдыңар деп сизди өпкөдөн ары ургулап атыптыр. Ошондо Жан Кудай сизди өпкөдөн ары урса, сиз үстүңүздөгү кийимди чечип атыпсыз. Бул кандай көрүнүш? Сиз үстүңүздөгү кийимди чечкениңиз, бул сиздин абийириңиз кетет деген сөз. Анткени үстүндөгү кийим чечилгенде адам жылаңач калып атпайбы? Андан кийин Жан Кудай Сооронбай Жээнбековдун отставкасын талап кылганмын деген сөз, бул бир эле Жээнбековго тиешелүү эмес, бул сизге да тиешелүү. Керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей, аалам улуу болгондуктан ааламдан бир эле байланыш берет. Ал байланыш бардык адамзатка да тиешелүү болушу мүмкүн. Ошондуктан бул биринчи эле билдирүү эмес ааламдык. Ошол былтыр октябрь окуяларында мамлекетибиз өйдө төмөн болуп турган кезде эл сизди бийлик башына алып барганда ааламдан дагы сиз жөнүндө периштелер билдирүү берген. Жан Кудайга көрүнүш катарында көрүнүп, Садыр Жапаров президент болбойт деп айткан. Андан кийин Жан Кудай дагы так болсун деп аалам менен кеңешип, ойлонуп көрсө, кийин дагы ааламдан Садыр Жапаров испорчен деп сизди ошондой деп ааламдык билдирүү берилген. Ооба, туура, сиз президент болдуңуз, шайлоодон жеңдиңиз. А бирок президент башчы болуп, багыт көрсөтүүчү адам болгондуктан сиз бүгүнкү күндө Кыргызстанга эч кандай өзгөртүү киргизип, эч кандай бурулуш жасай алган жоксуз. Кыргыз элине багыт бере алган жоксуз. Ошондуктан президенттик сиздин ордуңуз жок. Ал эми испорчен деген сөз сиздин буга чейин Жан Кудай чечмелеп берген тарыхыңыз, же болбосо келечегиңиз дагы жараксыз. Ааламга дагы, адамзатка дагы, кыргыз элине да жараксыз. Сизге көптөгөн Жан Кудай өзү дагы билдирүүлөрдү жасап келген. Биз дагы жасап атабыз. Жана биздин Рано эжекебиз дагы өзүңүзгө жеке кат жолдогон. Жан Кудайдын чечими, ою, көзү, сөзү закон болгондуктан ушул билдирүүлөр сизге жетпей калбасын деп жеке өзүңүзгө кат түрүндө администрацияңызга барып официальный кат таштаганбыз. Бирок сизден жооп болбогондуктан мен өзүм кайра сиздин кабыл алуу бөлүмүңүзгө барганмын. Бир эркек киши тосуп алган, азыр атын унутуп атам. Ал Садыр Жапаров убактысы келгиче президент болуп турат, убактысы келсе кетет. Эч бир президент өлүп калган эмес. Биз силердин Фейсбукта жазган публикацияларыңарды окуп, кабардар болуп көзөмөлдөп турабыз. Силер ачыктан эле Садыр Жапаров бийликти бошотуп бер деп требовать этип атасыңар деп айткан. Элдин азыркы көрүп турганыңыздардай кыйынчылыгы, кымбатчылык, нааразычылыктары күчөп баратканына байланыштуу Жан Кудай айткандай, эволюция кылып адамзатты өстүрбөсө, ар бир мамлекетте революция боло берет деп айткан. Ошол сыяктуу бул сиздин башкарууңуздун жыйынтыгы революция менен айыкташы мүмкүн. Ошол себептен биз сизге өзүңүзгө жеке эскертүү жасап жатабыз. Бул эскертүү бир эле сизге эмес, башка президенттерге дагы эскертүү берилип келген. Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбековго чейин эки президентибиз качып жүрөт, бирөөсү камалып жатат,